ымыркайлардын жанын кыюу, кудуктагы сууну ууландыруу, керек болсо мышыктарга сыйынуу. ЖМК менен интернет пайда болгонго чейинки пропаганданын темасы ушундай болгон. Эгер сиз пропаганда пресса пайда болгондон кийин өнүккөн десеңиз жаңылышасыз. Адамдар жана аларды башкаргысы келген лидерлер болгондон тартып, пропаганда дайыма эле болуп келген. Мисалы 19-кылымдын аягын эстеп көрсөк, ал кезде Францияны король Филипп IV башкарып турган. Ал эми Европанын маанилүү диний күчү тамплиерлер болгон. Бул крестүү желдеттер. Алар багынткан аймактарында католицизмди жайылтышкан. Ал эми согуш жана талаптоноонун арты менен өтө бай адамдар болушкан. Алар корольго эмес, бир гана Рим папасына баш ийишкен. Бул өз кезегинде король Филиппке таптакыр жаккан эмес. Ушундан кийин алгач Францияда тамплиерлер еретик деген ушак тараган. Кийин бул өлкөнүн орден мүчөлөрү кармалып, кыйноого алынган. Анан албетте алар баарын мойнуна алышкан. Ушактарга сыйынып жүргөнүн дагы. Мындай кылык үчүн өлүм жазасына тартылмак. Тамплиерлерди папа Климент V өзү да сактап кала алган эмес. Тамплиерлердин лидери Жак де Молени өрттөп салышкан. Ал эми ордендин бардык акчасын атаандаштарына, госпитальерлерге өткөрүп беребиз деп убадалашкан. Болбосо бул байлыкка король Филипптин өзү да, анын англиялык кесиптеши Эдуард II да суук колун салган деген версиялар бар. Бирок Филипп ошондон кийин бийликте бир гана жыл кармалган. 46 жашка чыкканда дүйнө салып, өлкө ичинде Жак де Моле өрттөлүп жатканда айткан «каргыш тийиптир» деген ушак желдей тараган. Алгач француздардын арасында жайылтылып, кийин орденди жок кылуу үчүн колдонулган тамплиерлер жөнүндөгү ушак айың бул ошол кездеги француз бийлигине ыңгайлуу болгон кадимки пропаганда. Бүгүнкү күндө белгилүү болгон манипуляциянын түрлөрүнөн тандап алып, аларды чоң калп деп баа берсе да болот. Бул терминди 20-кылымда Адольф Гитлер өзү киргизген. Бул акыл эси ордунда болгон адам ишенбей турган чектен ашкан пропаганда деген түшүндүрөт. Бирок мындай калпты ушунчалык өктөм жана кайра-кайра кайталагандыктан жана башка каршы пикир болбогондуктан коомчулук чындык деп кабыл алат. Башында абсурд сыяктуу көрүнгөнү менен дал ушул чоң калп көп учурда согуштардын, геноциддин жана массалык киши өлтүрүүнүн себеби болуп калат. Бирок ал пропаганданын карамагындагы куралдардын бирөөсү гана. Манипуляциянын түрү көп жана кайсы гана өлкөнү, кайсы учурдагы пропаганданы тандабайлы, анын ушунчалык көп түрдүүлүгүнөн оңой эле көрсөк болот. Мейли бул геноцид маалындагы Руанда пропагандасы болсун, Германиядагы улутчулдук учуру, Италиядагы фашисттик мезгил же биздин замандагы айрым бир өлкөлөрбү. Ананда пропаганданын байыркы заманда дагы 21-кылымда дагы адамдардын эмоциясына бирдей ийгиликтүү таасир эткен темалары бар. Мисалы, заманбап жашоодо кимдир бирөөнү мышыктарга сыйынган үчүн айыптоо натыйжа бербей турган болсо, орто кылымдардагы жаш балдарды өлтүргөн же суу ичкен кудука уу салган деген айыптоолор бүгүнкү күндө деле жакшы таасир этип келет. Орто кылымдарда кимди болбосун эретик же сыйкырчы деп айыптаса мүмкүн болчу. Жезкемпирлерди сыйкырдуу майларды жасаш үчүн жаш балдарды өлтүрөт деп күнөөлөшчү. Эми бул ашынган фантазия экени көрүнүп турса деле, айыпталуучуларды кыйноо жолу менен күнөөнү мойнуна алдырышкан. Балдардын өлүмүнөн тышкары жезкемпир деп шектелгендерди бузулган деп атап, алардын жезкемпир экенин жеткирип барган байкуштун бүт тартына айыпташкан. Шектүүлөрдүн денесин курч курал менен сайгылап, шайтан ооруну сездирбей койгон жокпу текшерип, сыйкырчылыктын далили делген сөөл, кал меңдерин издешкен. Шектүү сыйкырчы же жезкемпир эмес экенин далилдеп бере алган. Аларды сууга ыргытышкан. Эгер киши чөгүп кетсе, демек сыйкырчы эмес. Кимдир бирөө тарабынан курмандыкка чалынып жок болгон наристе балдар тууралуу далилденбеген окуялар азырда иштеп жатат. Көп жыл мурда тараган Украинанын Славянск шаарында жаш баланы жыгачка керип жазага тартышты деген жалган маалымат коомчулуктун кызуу талкуусуна түшкөн. Орусиянын федералдык каналынын сюжетиндеги каарман бир нече жолу жана мурда дагы эч кандай фактысы жок экенин кайталаган. Ал айтып берген окуя такталган эмес. Бирок үрөй учурган бул окуя эл арасына сиңип, Орусиянын Украинага кол салуусун жактаганга себеп болуп калган. Дагы башка мисал Pizzagate. Бул 2016 жылы АКШдагы президенттик шайлоодо Хиллари Клинтонго каршы багытталган конспирологиялык теория.
Анда жыйынтыгында атаандашы Дональд Трамп жеңишке жеткен. Бул чабуулда дагы балдар тууралуу үрөө учурган окуялар колдонулган. Клинтондун айланасындагылар Комет пинг-понг пиццериясында чогулган педофилдердин сектасы менен кызматташкан деген имиш тараган. Абсурд бекен? Ооба. Бирок балдарга карата зомбулук жөнүндөгү жүрөк титиреткен өтө чоң калпка көптөгөн адамдар ишенген. Алардын бири керек болсо ошол ресторанга барып ок чыгарган. Согуштардын тарыхында адамдар душманын жеңүү үчүн же анын курчоого алынган шаарын алсыратуу үчүн канчалаган мыкаачы жана кылмыштуу ыкмаларды пайдаланышкан. Мисалы, жөн гана суунун булагына уу чачып жиберишкен. Мындай коркунуч адамдардын жүрөгүнө ушунчалык сиңип калгандыктан белгилүү бир этностор, мамлекеттер же атайын топтогу адамдарга каршы пропаганда жүргүзүү үчүн кеңири пайдаланылып келет. 1923-жылы Жапонияда катуу жер титирөө болгон. Анын артынан эле өрт чыккан. Бул табият кырсыгы тарыхта Кантодогу улуу жер титирөө деп аталып калган. Йокогама мегаполиси талкаланып, апаттан 130 миңге жакын киши каза болгон. Бирок табият кырсыгынын курмандыктарынан тышкары пропаганда менен ушак айындын курмандыктары да болгон. Ошол күндөрү кылыч менен куралданган адамдардын тобу корейлер жашаган аймактарга кирип, адамдарды өлтүрүшкөн. Мындай этникалык тазалоодон 6 миңге жакын адам курман болгон. Кыруунун себеби корейлер кудуктарга уу чачып көтөрүлүш кылганы жатат деген далили жок, ушак болгон. Полиция менен аскер адамдары кылмышты токтоткон эмес. Кийинчерээк жергиликтүү элдин кыра акылыгынан улам корейлерди кысымга алууга негиз жок деген кагаздарды таратышкан. Ошол маалда Корея Жапониянын колониясы болчу. Кыруудан аман калган корейлерге мекенине кайтууга уруксат берилген эмес. Алар этникалык тазалоо боюнча айтылган кептер Жапонияга каршы нааразычылыктарга себеп болбосун деп кооптонушкан. Гезиттерге массалык өлтүрүүлөр тууралуу жазууга тыюу салынган. Кудукту ууландырды деген шарттуу тема согуш же бастырып кирүү үчүн далай жолу колдонулган. 2003-жылы АКШнын ошол учурдагы мамлекеттик катчысы Колин Пауэлл Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин жыйынында Саддам Хусейн башкарган Ирак мамлекети массалык кыргын салуучу, ядролук, биологиялык жана химиялык куралга ээ деп билдирген. Ошондуктан АКШга Иракка кол салуудан башка тандоо калган эмес. Согушка баа берген ар башка булактарга ылайык, анда согушта курман болгондордун жалпы саны 200 миңден 1 миллион адамга жеткени айтылат. Бирок америкалыктар Ирактан эч кандай массалык кыра турган курал таба алган эмес. Бул окуядан 1 жыл өткөндөн кийин Пауэлл Бириккен Улуттар Уюмунда айткан сөзү үчүн өкүнөөрүн, анын маалымат булактары так эмес жана ишенимсиз болуп чыкканын айткан. Колин Пауэлл АКШнын биринчи кара терилүү мамлекеттик катчысы катары элдин эсинде калмак. Бирок журналисттер ага жазган некрологунда Ирактагы согушту актаганын эскеришкен. Бул Пауэллдин бетине чиркөө болуп калган. Иракка кол салуу жана америкалык аскерлердин аскердик кылмыштары өлкөнүн беделине да соккурган. Ал эми президент Буштун Иракта согуш баштоо чечимин авторитардык өлкөлөрдүн лидерлери бүгүнкү күнгө чейин кимдир бирөөнүн аймагына кол салууну актануу катары колдонуп келишет. Орусиялык ЖМКлар Пауэллге байланыштырган бул окуяны өтө жакшы көрүшөт. Алар бул тууралуу окурман жана көрмандарына айткандан тажабайт. Мамлекеттик катчы Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин алдында Ирактык Сибир жарасы куюлган пробирканы ары бери чайкаган деп эскеришет. Бирок өздөрү деле Пауэллден кем калышпайт. Анткени баары андай эмес болчу. Мамлекеттик катчы пробиркада Ирактын биологиялык куралы бар деп айткан эмес, болгону мисал катары гана көрсөткөн. Келгиле бирге көрөлү. When Iraq finally admitted having these weapons in 1995, the quantities were vast. Less than a teaspoon of dry anthrax, a little bit about this amount. This is just about the amount of a teaspoon. Less than a teaspoonful of dry anthrax in an envelope shut down the United States Senate in the fall of 2001. This forced several hundred people to undergo emergency medical treatment and killed 2 postal workers just from an amount just about this quantity that was inside of an envelope. Башкача айтканда, АКШнын мамлекеттик катчысы ансыз да айласы кетип турган видеодон орус пропагандасы божомол жана манипуляция жасоодон кайра тарткан эмес. Эмне үчүн? Анткени алар өздөрү деле ууланган суу темасын өтө жакшы көрөт. Түз жана өтмө маанисинде дагы. Сиз Орусиянын ЖМКларынан Киев режими ыплас бомба провокациясына даярданып жатат.
Украина америкалыктардын колдоосу менен ууланган канаттуулар жана жарганаттардын жардамы менен Орусияга согуш баштаганы жатат. Украина Запорожье АЭСин жардырганы жатат деген жаңылыктарды көрсөңүз керек. Ал эми орусиялык социалдык тармактарда ууланган кудук тууралуу фейк маалыматтар тараган. Украиналык диверсанттар Орусиянын суу түтүктөрүнө холера салып жиберди же Түндүк Крым каналына ууланган өлүк ыргылтылды деген сыяктуу. Сизди башкаргысы келгендер өзүнө керектүүнү жасатуу үчүн дайыма коркутуп, аларга каршы болгондорго ачуулантып, кыжырдантып турганга аракет кылат. Эч качан бир эле булактын маалыматына ишенбеңиз. Айрыкча уккан маалымат сизде түрдүү эмоцияларды жараткан болсо. Уккан, көргөн, керек болсо аралашкан нерсени да текшериңиз. Ошондо гана эч ким сизди манипуляция кыла албайт.